Чындыгында азыркы коомдо биз кандай эмгектенип жатабыз, же болбосо кандай эс алып оюн шоко берилип жатабыз? Мына алдыда биздин жарыш сөз теледебатында буга күбө болмокчубуз. Ассаламу алейкум. Кадырман теле көрүүчүлөр, жарыш сөз теледебаты дагы бүгүн өзүнүн жарым финалдык оюндарын баштайт. Бүгүн буйруса бизге сөз мөрлүк айдыңында өз чеберчилигин көрсөтүү үчүн топтор келген. Ушул топтор менен мен тааныштырып өтсөм. Алгач тастыктоочу тарапты тааныштырып өтсөм, бул топ Жез таңдай деп аталат. Бул топ менин оң жагымда жайгашкан, жана дагы мүчөлөрү Осмоналиев Санжар, Иманов Саламаттан турат. Ал эми эле бул топко каршылаш чыгуучу топтун аты Көкжөтөл. Бул топ менин сол жагымда турат. Курамында Жакшылык Айтбаев жана Аскаров Баялы. Ар элдин улугу да болот, билермани да болот. Бүгүнкү биздин калыстар тобу менен дагы сиздерди тааныштырып өтсөм, Капалбаев Октябрь Эркинович, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу башкармалыгынын башчысы, доцент. Назгүл Абдыраева эжекебиз, Насир Нисанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университетинин Кыргыз тили кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу. Темирлан Бекботоев агай Мекенчил жаш коомдук уюмунун төрагасы. Кадырман теле көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсек, бүгүнкү биздин чыгарылышка Мекенчил жаш коомдук уюму демөөрчүлүгүн көргөзүүдө. Алдыда тилинен чаң чыккан биздин жаштардын дебаты болмокчу, андыктан көңүлүңүздөрдү трибунага бурабыз. Резолюция. Бул палата букмекерлик кеңселерди жабуу жөнүндөгү мыйзамга каршы чыгат. Өз позициясын жактоо үчүн тастыктоочу топ башчысына 5 мүнөт убакыт берилет. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Арыбаңыздар, кадырман теле көрүүчүлөр жана саламатсыздарбы калыстар тобу жана биздин сүйүктүү каршылаш тараптар. Мен тастыктоочу лидер Осмоналиев Санжар. Бизге белгиленген резолюция букмекердик кеңселерди жабуу жөнүндөгү мыйзамга каршы чыгат деп эсептеп жатат. Эми сөзүм ачык болуш үчүн букмекердик кеңсе деген эмне? Букмекер бул англис тилинен алынганда профессионалдык мелдешчинин кесиби, башкача айтканда боло турган ар кандай көпчүлүк учурларда спорттук мелдештерге алдын ала акча коюу, же болбосо алдын ала прогноздоо. Азыркы күндө Кыргыз Республикасында 500дөн ашык букмекердик кеңсе иштеп жатат. Эми жогоруда айтып өткөндөй ушул мыйзам эмне? Бул мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2015-жылы 25 февралында кабыл алынып, ушу букмекерлик кеңселерди жабуу жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып, ага президент кол коюп 15 күндүн ичинде күчүнө кирет деп Азаттык КЖ сайтынан жарыяланган эле. Эми бул жерде урматтуу калыстар тобу суроо жаралат да, эгерде бул букмекердик кеңселерди жабуу менен биз кандай жыйынтыктарга ээ болобуз деген суроо туулат. Жана ушундай эле бул мыйзамдын максаты, бул негизги максаты бул жаштардын азартка болгон берилүүсүнөн арылтыруу жана ошондой эле көптөгөн акчаларды жоготуу болуп саналат, жана башка көйгөйлөрдү жоюу болуп саналат да. Бирок биз азыркы күндө ушул жогоруда айтып өткөн мыйзамды кабыл алсак, башкача айтканда букмекердик кеңселерди жабуу мыйзамын кабыл алсак, бул көйгөйлөрдү жойбостон тескерисинче башка көйгөйлөр жаралуусу жана башка жолдордун ачылуусу себеп болгондугун биз төмөнгүчө далилдеп бермекчибиз. Эгерде биз бул мыйзамды кабыл алсак, тактап айтканда букмекердик кеңселерди жабып койсок, бул ойночу адамдар, ойногусу келген адамдар интернеттен башка өлкөлөрдүн букмекердик кызматын колдоно баштайт. Демек, ойночулардын саны азайбайт, тескерисинче бул учурда эч кандай тоскоолдуксуз биздин жарандар башка мамлекеттин өз каражатын башка мамлекетке төгө баштайт деген сөз да. Буга далил катары, урматтуу сот, 2009-жылы Украина так ушул законду кабыл алып, так ушул мыйзамды кабыл алып, букмекердик кеңселерди жабуу боюнча. Украиналыктар 2010-жылы бир эле жылда башка мамлекеттик букмекерлерге орточо эсеп менен 2,5 миллиард доллар сыртка чыккандыгы маалымдалган. Жана ошондой эле 2012-жылы Европа чемпиондугун футбол боюнча эле, бир гана футбол боюнча 200 миллион доллар сыртка чыккан. Бул эмне дегендик, урматтуу сот? Ошондуктан биз эгерде бул мыйзамды кабыл алсак, бүгүнкү күндөгү букмекердик кеңседен бюджетке түшкөн каражаттын бардыгы биринчиден башка мамлекеттерге кетет. Оюнчулардын саны эч качан өзгөрбөйт. Үчүнчүдөн муну көзөмөлгө алууга мүмкүн болбой калат да. Мына бул бир. Экинчиден бул андан сырткары бул жашыруун букмекердик кеңселерде ачылып, аларда салык төлөбөй иш алып барат. Экинчиден биз айтканым келгеним бул өкмөт катары эгер биз бул мыйзамды кабыл албай, тескерисинче бул букмекердик кеңселерди жаппай, тескерисинче бул букмекердик кеңселерге башкача көзөмөл түзүп, бир тийиштүү талаптарды коюп буларга үстүнөн көзөмөл жүргүзө алабыз. Биринчи
биринчиден биз салыкты жогорулатабыз. Экинчиден биз буларга жаш чектөө киргизебиз. 25 жаштан өйдө деген. Эмнеге дегенде бул психологиялык жактан караганда адамдын акыл эсинин толук жетилүүсү жана акыл эсинин токтоосу ушу 25 жаштан баштап толук түрдө жетиле баштайт да. Үчүнчүдөн бул жана мыйзам бузууларга чоң суммадагы айып пул белгилейбиз да. Мына ушул бул учурда букмекерлик кеңселер өзүнүн ордун сактап калуу үчүн мыйзам бузуудан алыс болуп мамлекетке пайда алып келет да. Бул туурасында жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Жумабеков 24 KG маалымат булагына учурда букмекерлик кеңселер мамлекетке 1 жылдык төлөөсү 180 миллион сомду түсөт. Албетте бунун баары чоң акча. Бирок биз өкмөт катары муну жаба алабыз, бирок эч кандай жыйынтык чыкпайт. Жана ошондой эле башка жолдор ачылат, тескерисинче иш алып баруусун көзөмөлдөөдөн чыгат деп билдирген да. Мына көрдүңөр урматтуу калыстар тобу. Жыйынтыгында эгерде биз букмекерлик кеңселерди жаап койсок, мына ушундай иш башка жолдор ачылып жатат. Тескерисинче биз ушу букмекерлик кеңселерди жаппай, биз тескерисинче алардын үстүнөн көзөмөлдөөлөрдү жүргүзүп, талаптарды койсок, биз жыйынтыгында аларды тартипке салуу менен биз бюджетке акчаны көбөйтсөк болот, жана башка жолдордун ачылып кетүүсүнөн алыстайбыз. Булар азыр айтып чыгышы мүмкүн да, бул жаш балдардын идеологиясын бузуп жатат дегенчи. Жок, биз мына жанакындай жаш чектөө менен биз андай жолдон алыс болобуз. Үчүнчүдөн бул салыктын жоготуусу, урматтуу сот. Эмнеге дегенде азыркы күндө букмекерлик кеңселерди жабуу менен ай сайын мамлекетке төлөнүп туручу салыктан айрылабыз. Далил катары буга жогорку кеңештин депутаты Нурбек Мурашев өз сөзүндө букмекерлик кеңселерди жабуу менен салык кызматы ай сайын 18 миллион сомдон төлөнүүчү салыктан жоготууга учурайт деп билдирген. Мына көрдүңөр урматтуу сот. Эгерде биз букмекерлик кеңселер жабып кое турган болсок, бул мамлекеттин салыгына да акча түшпөй калгандыгы далилденип жатат. Эгерде биз тескерисинче жаппай, жана жогоруда айтып өткөн биз талаптарды коюп көзөмөл жүргүзсөк, биз тескерисинче ошол салыктан түшкөн акчаларды башка жакка да жумшасак болот да. Мисалы, республика боюнча пенсионерлерге ошол акчасын берсек болот. Бир квартал үчүн республика боюнча пенсионерлер 8 миллион 253 миң 145 сом төлөнөт экен бир ай үчүн. Эгерде биз жанакы салыкты ушул пенсионерлерге арнасак, алардын пенсиясын 2 эсе көтөрүп берүүгө биз толук түрдө кудуретибиз жетет. Менин сөзүм бүттү. Дагы бир аргументим калып калды, анын кесипти ишим толуктап өтөт. Чоң рахмат. Тастыктоочу топ башчысына ыраазычылык билдиребиз. Ал эми кет кезегин төгүндөөчү топтун башчысына беребиз. Сиздин 5 мүнөт убактыңыз бар. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Чоң рахмат, урматтуу соттор коллегиясы, урматтуу биздин бүгүнкү оюндун катышуучулары, биздин каршылаштар жана менин лаялдуу коллегам. Бүгүнкү күндө биз букмекерлер кеңселер жөнүндө мыйзамды толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ойноп жатабыз. Жана бүгүнкү биздин каршылаш тараптар көргөзүп берди эмне үчүн аларды жаппаш керек экендиги жөнүндө. Алар башында эле биз толугу менен ачкыч сөздөрүндө макулбуз. Негизиненчи бир эле айта кетчү нерсе, бул оюн өзүнчө мыйзам эмес, бул мыйзамга болгон толуктоо болчу да. Андан сырткары булар айтып жатышат, биринчи аргументи катары эле башка көйгөйлөр пайда болот жана бул маселени чечпейт жана башкалардын пайда болушуна алып келет депчи Украинаны мисал кылды. Мен ошол эле Украинанын мыйзамын 2009-жылдан болгон мыйзамын окуп чыккам. Ал жерде интернет чөйрөсүндө болгон ушундай букмекерлик казинолор же болбосо оюндук автоматтарга болгон тыюуну чектеп турду. Ал эми биздин мыйзамды биздин каршылаштар тараптар окуптур. Бул жерде интернет чөйрөсүндөгү камтыган бул мыйзам. Интернет чөйрөсүндө дагы ушундай ишмердүүлүк жүргүзсө, демек аларга да тыюу салынат деген мыйзамда жазылып турат бул жерде. Ошол эле колумда бар бул мыйзам, мен силерге көргөзүп бергенге даярмын ал мыйзамды. Андан сырткары айтып жатышат булар интернет аркылуу ойноп башка өлкөлөргө акча төлөйбүз депчи. Мисалы, буга чейин казинолор жөнүндө, игорный бизнес жөнүндө мыйзам кабыл алынган, билесиздер. Ал жерде дагы башында ушул кемчиликти эске албастан, интернетти жаппастан кабыл алып турду мыйзамды. Бирок 2012-жылы декабрь айында бул мыйзамга толуктоолорду киргизип, интернет чөйрөсүндө камтыган. Ошондо 20га жакын интернет казинолору жабылган. Демек, биз бүгүнкү күндө чет өлкөлүк интернет булактарындагы казино же букмекер ойноткон интернет булактарында тыюуга алган мыйзамыбыз бар экен. Буларды жазылып турат. Блоктогонго биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар деп. Мисалы, ошол эле Турция бизге мисал болуп берет. Алар кандай болду? YouTube'ду блоктоп койду. Блоктогондон кийин ал жерге эч ким кире алган эмес. Бирок кийин дагы ал жөнүндө өзгөрүүлөр болгон. Бирок мамлекет эгерде ал нерседи тыюуга алып блоктоп койсо, демек алар өзү ишмердүүлүгүн Кыргызстандын аймагында жүргүзө албайт деген тыянакка келебиз. Жана биздин жанакы айтып жаткан акчаларыбыз кетет жана башка нерселери таптакыр чындыкка дал келбегенин көргөзүп бердик. Мыйзамда бул жазылган таптана.
Андан кийинкиси бул жашыруун бизнеске айланып кетет деп айтып жатышат да. Бүгүнкү күндө биз тыюуга алган менен бул көйгөй чечпестен жашыруун бизнеске өтүп кетет депчи. Эми элестеткиле, азыркы учурда өзүлөрү айтып жатат, 500га жакын букмекерлик кеңселер бар дейт. 57 сеть бар, желе бар, ошолорду ошол ишмердүүлүк жүргүзгөн. Бирок ошолор көчөдө ачык айкын ишмердүүлүк жүргүзүп жатат, жүргүзүп жатат дагы. Ошол эле учурда эми биз тыйып салганда алар ошондой ачык ишмердүүлүк жүргүзө алабы? Алар ачык, мисалы үчүн мурун 1000 киши барып жатса, азыркы алар караңгыга өткөндө же болбосо алар көрүнбөй калганда 100 киши барышы мүмкүн, 10 киши барышы мүмкүн. Кескин түрдө азайып жатпайбы аларга кызыгуу болгон? Демек бул жерде кыскарып болуп атат караңгыга өткөндө. Бирок негизги мамлекеттин позициясы бүгүнкү күндө букмекерлерге каршы болсок, акыр түбү мыйзам анын түбүнө жетет. Себеби мыйзамды бүгүнкү кабыл алсак, мына казинолор кандай жабылып атат, кандай куугунтуктоолор болуп атат мыйзамга каршы чыгып аткандарга. Демек караңгы экономика деген нерсе таптакыр туура эмес. Тескеринче азыркы учурда дал ушул букмекер кеңселер жылына бюджетибизге Зулпукаров аттуу депутаттын айтуусу боюнча $300,000 төлөт экен. Бул ушунчалык чоң деле акча эмес, бирок ошол эле $300,000 кандай эмненин натыйжасында келип жатат деген суроо пайда болот. Алар ошол эле элди алдоо менен, элди тоноо менен, букмекерлер абдан акылдуу аналитиктер болушат. Алар эч качан алданбайт. Мисалы үчүн мен бир күнү жеңдим деп коеюн, ошол эле менин досум баягы жеңилип калды. Жеңилип калганда демек ортодон ал пайда алып кетип атат да, ортомчу болупчу. Эми биздин аргументтерге өтсөк, мен психологиялык алганда мен жеңип, мисалы үчүн, андан мен байып кетпейм, мен жыргап кетпейм, ага ашып кетсе барып магазинге кирип досторум менен сыйлашып коюшу мүмкүн. Бирок ошол эле менин досум баягын алып алганда психологиялык жактан ал өзүн компенсация кылышы үчүн барып аялын урушу мүмкүн. Же болбосо ошентип социалдык маселелер келип чыгат да. Муну илимпоздор далилдеп чыккан. Бул лудомания деген оору болгон. Лудомания, игромания деп коет. Лудомания оору менен ооругандар Европада дээрлик калктын 2%-ын түзөт экен. Биздин учурда бүгүнкү күндө дээрлик бул нерсе изилденген эмес, бирок калктын көп эле бөлүгү, ойногондордун көп бөлүгү бул оору менен ооруйт. Мисалы үчүн менин эле ошол эле досторум көп бар. Алар окуу менен эмес, негизги ишмердүүлүк, жетектөөчү ишмердүүлүк алар үчүн ушул интернет оюн букмекер кеңселери болуп калды, урматтуу соттор. Жаштар дейлик, мейлик, кар адамдар болуп. Мисалы үчүн мен кичинекей кезинде мени жетектөөчү ишмердүүлүк бул оюн болчу да, кичинекей балдар менен, досторум менен оюнчу 30 секундда. Досторум менен ойнолчу. Чоңойгондо мен окуп атам. Мен келечекте кыйын социолог болгум келет. Мен окуп жатам. Ал эми мен курактуу жаш балдар же болбосо андан башка адамдар деле үй бүлөсүн баккандын ордуна башка нерселер жасаш үчүн жасабастан ушуну жетектөөчү ишмердүүлүк кылып, ушул менен алектенип жатат. Андан кийинкиси булар айтып жатышат, айып бул жана башка нерселерди айтабыз депчи. Бирок мен убактым жетпей калды. Мен кесиптешим жакшылап биздин аргументтерди дагы аягына чейин жеткизип, анан дагы айтылбай калган каршылап төгүндөп кетмекчи. Чоң рахмат. Төгүндөөчү топтун мүчөсүнө, топтун башчысына ыраазычылык билдиребиз. Ал эми төгүндөөчү топтун башчысы өз ордуна отургандан кийин тастыктоочу топтун мүчөсүнө кеп кезегин беребиз. Сиздин дагы убактыңыз 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Терең ыраазычылык. Бүгүн биз өз сөзүбүздү, бүгүн мен өзүмдүн мүчө катары сөзүмдү улоо менен бирге бүгүнкү биздин төгүндөөчү тараптын эң алгачкы бизге берген төгүндөөлөрүнө мындай анализ карап кетсек, интернет чөйрөсүндө тыюу салынат дейт. Албетте, мисалы азыркы биздин букмекерлер жалгандан кийин аларды интернет тармагында тыюу салынат. Бирок биз ал тууралуу сөз кылган жокпуз, урматтуу биздин калыстар тобу. Биз ошо дүйнөлүк азыркы учурдагы Россиянын, ошол эле дагы эле комушу мамлекеттеги бардык букмекерлик өлкөлөрүнүн интернеттеги сайттары биздин азыркы учурдагы коомго тиешелүү. Ал эми биздин закондо ошол өлкөлөрдүн сайттары туурасында эч кандай сөз жок. Албетте биздин букмекерлер сайттары жок болот, өздөрү да жок болот. Ал эми башка мамлекеттердин, ошо орустардын же болбосо комушу мамлекеттердин букмекерлик сайттары туурасында биздин мыйзамда тилекке каршы сөз жок экен, урматтуу. Биздин негизги айткан оюбуз мына ошол азыркы учурдагы биздин букмекерлерге төлөп жаткан акчаны ошол мыйзамсыз эч кандай же болбосо салыксыз эч кандай тоскоолдуксуз түрдө ошол акчанын бардыгын башка мамлекеттер алып жатат экен. Буга мисалы Украинаны мисал кылып кеттик да, Украиналардагы өздөрүнүн сайты болгон эмес ал жерде. Ошол 2,5 миллиард долларды ошо башка мамлекеттин букмекердик сайттарына ошо бардыгын төлөшкөндө ошол бир жылда мына ошондой жоготууларга учурашкан. Андан сырткары
жашыруун бизнес ачык ишин жүргүзө албайт. Бул караңгылык өтөт, ошондуктан элдер бул нерсени көрбөй калат дейт да. Урматтуу калыстар тобу эмне үчүн караңгылыкка деп айтат, эмне үчүн жанагындай подпольный болуп өтүп кетет? Себеби бул кимге караңгы болот деген суроо чыгат. Бул өкмөткө, бул ошо парламентке караңгы болот, ошолордун көзүндө сокур болот. Сокур болот дегенде өкмөткө налог төлөбөй калат урматтуу. Өкмөткө кандайдыр бир салыктарды төлөбөй өзүнүн ишин жаңгыз гана мындай өрчүтүп алып бара берет, ал эми эл ошол нерсени колдоно берет урматтуу. Анда деген булар деген элге карап атышабы, же болбосо өздөрүнүн чөнтөгү үчүн карап атышабы, бул жерден абдан чоң суроо туулат. Ал эми кийинки аргументтеринде болсо, бул менин досторум мынткен, менин досторум тигинткен деген өзүнүн төгүндөлөрүн айтып кетти, убакытты короппойн. Анткени булар бизге далил болуп бере албайт урматтуу. Эми негизи мыйзам чыгаруу органдары бир көйгөй, бир көргөз берди, бизге ошо көйгөйдү чечүү үчүн тийиштүү мыйзамдар сунуштады. Бирок менин кесиптешим урматтуу башында ошол мыйзамдар өзүнүн максатына жетпестигин толук түрдө көргөзүп берди. Эгерде бир кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, мектептерге пропаганда кылабыз, адамдардын аң сезимин өзгөртөбүз десе макул дейт элем да. Бирок туруп кеңселердин баардыгын жок кылабыз деген урматтуу. Таптакыр туура эмес. Кеңселерди учурда колдонгондор анда урматтуу интернеттен башка өлкөлөрдүн сайттарын колдонуп, өзүнүн каражаттарын башка мамлекетке төгө баштайт урматтуу. Бул учурда Клуб Кейджи сайтынын Клуб Кейджи сайтында жарыяланган аты жашыруун Бокспорт аттуу бир интернет букмекерден чоң суммадагы акча утуп, бирок ала албагандыгын белгилеген. Бул деген биз башынан ошол адамдын аң сезимин жоготпостон азыркы учурда биз букмекерди алып салсак урматтуу. Биз мисалга дегенде машинамды мисалы мен аккумулятор иштеп атса, мен карбюратордон оңдой бергеним болуп атыр. Биз эгерде биз чечимди туура эмес жерден чыгарсак, машинабыз баары жүрбөйт, жөн гана убакыт, каражаттын бош кете берет. Мисалга деген жылында мисал алып көрсөк, өлкөбүздө катталган адам өлтүрүүнүн көбү бычак менен өлтүрүптүр да урматтуу. Анан эгерде биздин акылдуу төгүндөөчү тараптын оюн алып көргөндө, анда биз бычак саткан же болбосо бычак сыгыран заводду жаап салыш керек деген нерсени айтып атат урматтуу биздин төгүндөөчү тарап. Бирок бул нерсе такыр тилекке каршы туура эмес. Негизи эле азыркы учурда мисалы дүйнөлүк тармакка көз чаптырып көрсөк урматтуу, көптөгөн ошо букмекердик компаниялар ошо мамлекет менен биргелешип иштешип эле жана ошолордун негизинде салыктарды төлөп, жана жогоруда айтып өткөндө, андан сырткары урматтуу ошол мамлекеттин жаштардын келечегин өздөрүнүн салымына кошуп келет экен. Мисалга дүйнөлүк белгилүү Реал Мадрид клубун урматтуу, ошо эң чоң рахмат, ошол эң чоң ошол жердеги букмекердик компания BWIN аттуу букмекердик компания ошо Реал Мадрид клубун каржылайт экен урматтуу. Бул эмне дегендик? Эгерде азыркы учурда дагы биздин букмекердик кеңселерди өнүктүрүп, жогорулатып туруп, анан аларга мисалы азыр финансылык жактан жардам берсек урматтуу, бул биздин жаштардын келечегине бир өбөлгө түзөт урматтуу. Ал эми биздин келтирген каршы тараптардын аргументтери болсо урматтуу, тилекке каршы эч кандай каршы көрүлгөн болгон жок. Рахмат. Тастыктоочу топтун мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кептин кезегин төгүндөөчү топтун мүчөсүнө беребиз. Сиздин убактыңыз 5 мүнөт. 5 мүнөттүн ичинде өз төгүндөөңүздү жүргүзсөңүз болот. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу соттор коллегиясы жана биздин каршылаш тарапташтар. Жана биздин менен кесиптешим. Эми алгач мен өзүмдүн кебимди атаандаштардын сөздөрүнөн баштасам. Булардын айтып аткан негизги эле идеясы жаппай эле коелу көмүскөгө өтүп кетет, бюджетке акча түшпөй калат деп атат. Ушул маселе биздин жакынкы тарыхыбызда болгон. 2012-жылы биз казинолор жөнүндө мыйзамды кабыл алганда эксперттер айтышкан 500 миллион же жарым миллиард сом казынага түшпөй калат деген, 300 миң киши жумушсуз калат деп айткан. Бирок биз көрүп атабыз, азыркы учурда ал жабылгандан кийин деле биздин экономикабыз өнүгүп атат, бирок артка кеткен жок. Социалдык, экономикалык кризиске учураганыбыз жок. Пайда жактары болсо элдердин ошого болгон азгыруусу бир аз болсо да азайды. Эми экинчиси бул жанагы интернет желеси жөнүндө кеп кылып атышат да, бул интернеттен ойноп калышат, силердин тыйганыңар менен натыйжа чыкпайт деп атат. Мен мыйзамды окуй кетейин. Бул жерде айтылып атат. Интернет казино же виртуалдуу казино кумар оюндарын интернет желеси аркылуу жетишүүгө мүмкүн берүүчү интернет сайт же программа деп атат. Ушулардын бардыгы жабылат деп атат. Биз кантип жабылат экендигин YouTube сайтынын мисалында көргөзүп бердик. Муну чет элдик интернет сайттар болобу же кыргызстандык болобу блоктосо болот. Ал тажрыйбадан өткөн нерсе, эл аралык тажрыйбада бар. Анан дагы бир нерсе, бул үйдө уткандан букмекерге барып уткан деген мисалдары бул жарабайт да, темага байланыштуу эмес. Анткени биз бардыгын жапкандан кийин үйдө дагы ойнай албай калат дегенди билдирет. Анан булардын дагы бир айткан ою, букмекер ишканалары коомго жакшы салым кошуп атат, спортту өнүктүрүп атат деп атат да, футбол клубтарына каржы берип атат дейт. Алар спонсордук жардам көргөзүп атат деп атат. Бирок карай келсек,
Реал Мадрид командасына азыркы учурда бүген интернет букмекердик компаниясы эмес, Fly Emirates деген башка эле бир авиакомпания спонсордук кылат. Аны сиздер футболкасынын төшүшүнөн көрсөңүздөр болот. Вин мурун ошентип эметип келген болчу. Азыркы учурда башка. Демек, бул Кыргызстанга эч кандай таасири жок мындай нерселердин. Биздин бүгүнкү айталы дегенибиз, биз Кыргызстандын түздөн-түз Кыргыз Республикасынын жарандарын ойлоп атабыз. Кыргыз Республикасындагы жарандар ошого азгырылып, лудомания деген оору менен ооруп атат. Бул лудомания деген оору дүйнөлүк медициналык оорулардын категориясына кирген. DSM-IV деген кодировка менен катталган. Бул деген адамдар ошол оюнга бир барып, ага болгон азгырылуусу күчөп, прогрессия болуп туруп, өнүгүп көп өрчүп кетет деген нерсе. Анын себептери үй бүлөдө билиниши мүмкүн. Үй бүлөдөгү зордук, зомбулук же болсо ошол алган агрессиясын үй бүлө мүчөлөрүнө же болсо коомдун мүчөлөрүнө чыгарып алуусу. Бул коомдогу социалдык изоляцияга алып келиши мүмкүн деген жыйынтыктары бар экен. Дагы бир нерсеси бул өкмөт бүгүн экономикага түшкөн гана пайдасын ойлоп атат. Бирок жакшылап карап көрсөк, ошол экономикага түшкөн пайда кайсыл жактан келип атат? Элдин капчыгынан келип атат. Элдин капчыгынан түз келсе деле мейли, түз келсе түз алып туруп кайра пособие, пенсия менен кайрып берип койсо болот. Бул жерде түз келген жок. Бул бир ортомчулар менен келип атат. Ортомчулар өзүнүн эң майлуу жерин, каймагын алып туруп, анан калганын мамлекетке берип атат. Бул деген мамлекет башка бир институт менен ортомчулар аркылуу элдин акчасын шылып атат дегенди билдирет. Биз андай нерседен алыс болушубуз керек. Мамлекет акчасын шылбай, тескерисинче элдерди ойлош керек деген идеяны айтып атабыз. Дагы бир нерсе, бул мамлекет бул жерде кандай позицияны көргөзүп атат? Булар айтып атат, ошол нерсе аларга болгон кызыгуу бар, кала берет деп атат. Бирок карап көрсөк, мамлекет бул үй бүлөдөй эле. Ата-эне мисалы үчүн баласын айтат, балам суукта ойнобо, жылуу кийин, жакшы нерселерди көргөзүп берет. Бала ошол нерсени билбеши мүмкүн. Мамлекет коомго карата ошол ата-эненин функциясын аткарат. Ал айтат, коом, бул нерсе туура эмес. Бул багытка жүргүлө. Бул багытка жүрсөңөр, силерге деле жакшы болот деп стратегиялык ой жүгүртүү менен коом жөнүндөгү өзүнүн милдетин аткарат. Демек, мамлекет бүгүн айтты бизге, интернет оюндары бул жаман нерсе, же болбосо букмекер оюндары жаман нерсе дедиби? Жаман нерсе дегенден кийин ошол коом деле ошону кабыл алып туруп, коом өзүнүн реакциясын көргөзөт. Анан жашыруу казино, көмүскөдөгү интернет букмекер кеңселери дегенге менин кесиптешим жакшы эле түшүндүрүп берди. Бул биз жаап коюу менен көмүскөдөгүлөрдү канча биринчиден санын кыскартабыз. Бул биринчи кадам. 1000 интернет букмекер кеңсеси иштеп аткан болсо, анын жарымынан көбү жабылат. Демек, ошончо жарандар ошого барбай калат. Бул сезилерлик жыйынтыкка жетип атабыз. Бул бирден бир кадам болуп атат. Экинчиси, ал көмүскөдө өтүп кеткен букмекердик кеңселерди жабуу үчүн атайын фискалдык саясат же болбосо экономикалык кылмыштарга каршы полиция бар. Ошол иликтеп табып чыгып, аны жазасын берет. Демек, бул жерде эгер коом деле өзү Россиянын мисалында жыйынтыкты алайын. Россиянын мисалында көмүскөгө өтүп кеткен казинолорду ошол эле жарандар өздөрү демилге көтөрүп, укук коргоо органдарына кайрылып чечкен учурлар болгон. Демек, бизде деле ошондой болуп, биз бул маселени чечебиз дегенди билдирет. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Төгүндөөчү топтун мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөр, урматтуу дебатчылар жана калыстар, ушуну менен дебат бөлүгү соңуна келип чыкты. Ал эми биз кезекти эркин парламентарийлерге же болбосо ойчулдарга беребиз. Чыгып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди бүгүнкү оюн жөнүндө билдирсеңиздер болот. Арбаңыздар, кадырман теле көрүүчүлөр, мен Нурсултан Бешимбек уулу. Бүгүнкү күндө оюнга анализ жүргүзө турган болсок, бүгүнкү күндө өкмөт тарабы айтып жаткандай, биздин мыйзам боюнча дейт, булар сунуктап жаткан мыйзам боюнча 25 жаштан киргизебиз дейт. Урматтуу соттор, урматтуу карапайым калк, ойлонуңуздарчы. Букмекердин кароочусу сенин жашың эмес, сенин акчаң кире экендигин жакшы билет. Демек, ал сен 25десиңби, 25-1десиңби, кызыкчылыгы жок, ал толук кандуу киргизип жибериши мүмкүн. Экинчиден, урматтуу сот, эгер бүгүнкү күндө биз казынаны, башкача айтканда акчаны ойлой бере турган болсок, эртең күнү ушу элибиздин жаштардын аң сезими жоголсо, ошол акчаны ким таба турмаса? Ушул суроо болуп калды. Саламатсыздарбы, мен атым Өмүрбеков Акылбек. Мен эркин парламентарий катары жөн гана өзүмдүн оюмду айткым келет. Бул нерсе негизи өтө жаман нерсе, анткени булардын жөн гана бар болушу, көчөдө өтүп бараткан бизге окшогон студенттердин, жөн эле балдардын ушундай нерсе бар болгондугу жөнүндө маалымат берүү, бул өз эле зыянда. Анткени мен жөн эле бир матч көргөнү барып, ошол жактан кызыгып да кетишим мүмкүн да. Эгерде жок болсо, бул ойногусу келгендер балким там жок жерде неофициальный дегенде официалдуу эмес түрдө барып деле ойношу мүмкүн, бирок каалабагандар
бул жерде сакталып калып атат да. Ошондуктан булардын жок болушу биздин коом үчүн пайдалуу деген ойдомун. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу соттор палатасы, саламатсыздар, урматтуу эркин парламентарий жана биздин телекөрүүчүлөр. Урматтуу сот, мен бүгүнкү күндө биздин биринчи эркин парламентарий чыккан Жазгүлдүн оюна толук түрдө кошулам. Өкмөт, оппозиция тарап кандайдыр бир буга букмекердик оюндарга бөгөт койгондон кийин өзүнүн бир альтернативасын көргөзүш керек болчу. Азыркы күндө бир факт бар, достор, бүт бардык адамдар букмекердик кеңселерге барып ойношот. Бул ар бир адамдардын азыркы күндө азарты болуп калган да. Азарты болуп калгандан кийин биз ага бөгөт койгондон кийин сөзсүз түрдө альтернативаны кылып көргөзүп бериш керек болчу. Тарыхты алып кара турган болсок, СССР убагында, Брежнев бүт бардык алкоголдук ичимдиктерге бөгөт коюп койгондон кийин бүт ошол алкоголдук ичимдик ичкен адамдардын бүт бардыгы башка бир нерселерге, одеколондорду ичип, каяктагы бир спирт кошулган массаларды ичип, башка бир жаман жактарга өтүп баштаганда, бүгүнкү күндө дагы эгерде биз букмекердик оюндарга бөгөт коюп кое турган болсок, ал адамдардын азартын биз жокко чыгара албайбыз. Ал адамдардын азарты үчүн башка бир альтернатива ойлоп табыш керек деген ойдомун. Чоң рахмат, урматтуу соттор палатасы. Бүгүнкү оюн боюнча биздин ойчулдардын сөзмөрлөрүнүн дагы пикирине ортоктош боло алдыңыздар. Анда эмесе жыйынтыктоого келсек, төгүндөчү топтун башчысына 3 мүнөт убакыт берилет. Ушул убакыт ичинде сиз өз жыйынтыктооңузду чыгарсаңыз болот. Бир жолу баарыңарга саламатсыздарбы демекчимин. Бүгүнкү күндө биздин өкмөт тарап, растоочу тарап эмне деген идеяларды айтты? 3 идеяны айтты. Биринчиси бул башка көйгөйлөр пайда болот деген негизинде интернет казинолор аркылуу деди. Экинчиси бул жашыруун бизнестин пайда болуш деди. Үчүнчүсү бул элдер букмекерден дагы көбүрөөк пайда таап жатат деп атат. Элдерге чөнтөгүнө көп капчыгы жеңил болот, пайда тапканга жеңил болот деп атат да. Биз айтып жатабыз, эң биринчи эле аргументинде башка көйгөйлөр деп интернет аркылуу башка өлкөлөргө акчабыз өтүп кетет дегенге биз айтып жатабыз. Андай болбойт. Мыйзамда интернет казинону эске алган, интернет букмекерлерди эске алган биздин мыйзам жана биз аны көргөзүп бере алабыз дедик. Украина болсо эске алган эмес. Ошон үчүн Украинада ошондой көйгөйлөр чыгып кеткен. А чет өлкөлүк нерселерди, интернет булактарын тыюу салган болот деген көргөзүп берди. Мисалы үчүн ошол эле YouTube'тун мисалында Турция кандай тыйып салып койду. Ошол бизге мисал болуп берет. Демек бул жерден толугу менен идеялары четке кагылып атат. Экинчи жагынан жашыруун бизнес пайда болот деди. Бирок жашыруун бизнес азыркы күндө мамлекет өзүнүн позициясы катары букмекерлер боло берсин деп койсо, анда элдердин бара берет да. Биз эле жөн эле мисалы наркомания боло берсин десе, наркотиктерди, баңги заттарды колдонуп жүрө беребиз да. Эми тыюу салсак, аларды колдонуу адамдар азаят. Азайгандан кийин дагы биз ошо азайган адамдарга куугунтук тогонго мүмкүнчүлүк бар. Себеби биз тараптан мыйзам болуп жатат. Демек буну биз акыр аягы түбүнө жетерибиз белгилүү болду. Демек бул жерден да толугу менен биз жеңип чыгабыз. Андан кийинки элдер жеңип жатат деп букмекерге барып жыргап көп пайда табышы мүмкүн деген үчүнчү идеясын айтты. Бирок биз айтат элек, бул жерде биздин мамлекетчил оппозиция катары дегенде негизи эме болуп калды. Бирок мамлекетчил күч катары биз айтат элек. Мамлекеттин идеясы бүгүнкү күндө эмне болуп жатат? Мамлекет айтып жатат. Өзүнүн позициясын бүгүнкү күндө идеология катары негизи эле буга чейин айтып келген эмгекчилдик депчи. Бүгүнкү күндө булар жеңил акчага умтулуп атат да, барып жеңип алып. Жеңил акчаны айтып кеттик. Бүгүнкү күндө эмне болот? Биринчи, жеңилип калган адам кандай абалда болот дедик. Ага эч кандай төгүндө болгон жок. Экинчи жагынан биз айтып жатабыз, жеңил акча эч качан жакшылыкка алып келген эмес. Ошол эле бир эле мисал келтирип коеюн. Бул жерде лотереядан уткан адамдардын 90% ийгиликке жеткен эмес. Акыр аягында кайра эле кедей бойдон калып калат. Ошол эле 10% ийгиликке жеттир. Алар көрсө, ошол маалда бай болуп чыккан лотерея утканда. Бул эмнени айтып жатат? Силер жеңил акча менен барып жыргап кетпейсиздер. Ал эми силер айтып жаткан биз айтып жаткан жетекчү ишмердүүлүктө деп айттык. Буга эч кандай каршылык болгон жок. Адамдардын психологиясы ошого багытталган. Ошонун негизинде ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан. Жана лудомания деген оору болот деди. Лудомания деген оору менен ооруп калат десек, жабыр тартып, психологик жабыр тартып атат десек, буларга эч кандай каршы чыккан жок. Биз альтернатива берген жок жана башка деген нерселерди айтып жатат. Биз бүгүнкү альтернатива катары тарбияны сунуштап жатабыз. Тарбия кылалык, башка нерселерди кылалык. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө биз бул мыйзамды кабыл алып букмекерлерге тыюу салалык. Ошол эле казинолор, биз башында айтып кеттик, казинолорду канчалык эметип атат эле, андан көп пайда түшүп атат, жана жыргап жатабыз деп айтат эле да, экономикага унча акча түшүп атат, же болбосо тыйганда эч кандай жыйынтык бербейт депчи. Бирок биз тыйып салдык го, жыйынтык берди го. Демек биз бүгүнкү күндө айта алабыз, букмекерлерди тыйсак да жыйынтык бере алат. Ал эми булар курсакты ойлогон өкмөт тарап бүгүнкү күндө $300,000 налог үчүн биздин жаштардын, дейли коомдун үй бүлөнү институтун
бузулушуна, жетек адам психологиянын бузулушуна, жанакы лудомания сыяктуу, игромания оюндары сыяктуу нерселерге бүгүнкү күндө уруксат берип жатат. Бүгүнкү күндө биз мамлекетчил жана элди ойлогон оппозиция катары бүгүнкү күндө ушул мыйзамды кабыл алып ишке ашырсак, биз коомубузду дагы да таза кылган, коомубузду дагы да жакшы кылганга умтулабыз. Исхак Разаков айткан, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Чоң рахмат. Жыйынтыктоочу сөз үчүн төгүндөочү топтун башчысына ыраазычылык билдиребиз. Жыйынтыктоону тастыктоочу топ башчысына берсек, сиздин убактыңыз 3 мүнөт, ал башталды. Чоң рахмат. Эми бул төгүндөчү тарап айтып жаткан негизги эле бизге басым жасап атат да $300,000 үчүн деп. Урматтуу кагылан сот, биз бүгүн келтирдик. Бул негизги мыйзамдын туура эмес экендиги, жаап коюу менен жаганакы көйгөйдүн бардыгы чечилбей турган экендигин биз далилдеп бердик, урматтуу сот. Биз жөн гана акча үчүн кеткен жокпуз, урматтуу сот. Эми биринчиден анализге токтоло кете турган болсом, булардын сөздөрү. Биринчиден игромания, лудомания деп жатат да. Эгерде булардын ою менен карай турган болсок, бул букмекерлерди жабуу менен бул оорулудан айрылабызбы же жокпу, ошону далилдеп берген жок да. Анан акырында чыгып бул альтернатив катары тарбия беребиз деп анализде сунуштап жатат. Негизги функционалдык милдети катары бул төгүндөчү тарапты оюндун жүрүшүндө болуш керек эле да. Анан булар дагы бир нерсе айтып атат, жеңил аргумент катары жеңил акча эч качан буйрубайт дейт. Урматтуу сот, бул аргумент эмес эч качан. Бул жеңил акчаны буларга буйрубай калышы, булардын колдоно албашы үчүн булар биз күнөөлүү эмес да. Ар бир адам акчаны кандай колдонсо ошол акылдуу болот да. Булардын ою боюнча ал эч качандай аргумент катары саналбайт да. Анан дагы бир нерсе, урматтуу сот, бул мыйзамда бар деп жатат да. Бул мыйзамда негизинен бул букмекердик кеңселерди жабуу жөнүндөгү эле гана мыйзам болчу, а булар чыгып интернет казино, YouTube сыяктуу нерселерди айтып жатат. Бул мыйзамда жок нерсени айтып салышты да, бул жабыш керек деп. Көзөмөл жүргүзөбүз дедик, урматтуу сот. Биз ошондой салыкты көбөйтөбүз, биз ошондой штрафтарды салабыз, биз ошондой жаш чектөө киргизебиз дедик. Буга да эч кандай тыянак бере алган жок да, аргументтүү түрдө, далилдүү түрдө. Азыркы учурда ушул кыргыз спортчуларынын эң көйгөйлүү негизги маселеси ушу финансыга келип такалып отурат да. Мына биз да башка өлкөлөрдүн, чет өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянып, ошол дүйнөгө белгилүү болгон Реал Мадрид футбол клубунун демеушүсү катары ошо БВИНди да мисал кылды да. Биз да эгер ушул букмекердик кеңселер менен бирге иш алып барып, биз да ушул келечегибизде спортчуларына дагы жардам берип, көмөк көрсөтүп, эл аралык турнирлерге чыгарып жардам берсек, биздин да кыргыз спортуна өз салымыбызды кошобуз деген 4 аргумент менен чыктык. Сөзүмдүн жыйынтыгында азыр 21 кылым электроника технологиянын гүлдөгөн мезгили. Эгерде биз ушу букмекердик кеңселерди жабуу менен биз жогорудагы көйгөйлөрдү эч качан жое албайбыз. Тескерисинче биз башка жолдорду, башка жыйынтыктарды алабыз. Бул башка компаниялар интернет аркылуу келип өз ишин улантышат, башка өлкөгө биздин акчалар түшөт, жана ошондой эле мамлекетке 1 тыйын акча төлөнбөйт, жана ошондой эле эч кандай эреже сакталбайт. Жана булар айтып чыккан жаш балдар, мисалы башка компаниялар кирери менен аларды ошол кара список киргизет да, эч кандай эреже сакталбайт. Тартиптин баардыгы бузулат. Эгерде биз ушул мыйзамды тескерисинче булардын үстүнөн көзөмөл жүргүзүп тартипке келтирсек, мына ошондо биздин ишибиз алга жылат. Чоң рахмат. Жыйынтыктоочу сөзү үчүн тастыктоочу топтун башчысына ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөр, мына ушуну менен жалпы оюн бөлүгү жыйынтыкталды. Албетте, кадырман теле көрүүчүлөр, биз жогоруда кызуу талкууга, кызуу дебатка ортоктош болдук. Ал эми бул боюнча таразасы так, каракылдык акчарган калыстар эмне дейт болду экен. Анда эмесе кеп кезеги Мекенчил жаш коомдук уюмунун төрагасы Темирлан Бекботоев агайда. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу дебат сүйүүчүлөр. Негизинен эки команда тең даярдыгы жакшы экен, байкалып турду. Биринчи Жез Таңдай командасында Санжар убакытты туура эмес сарпталганы болбосо, мазмуну дагы, аргументтери дагы, презентациясы дагы жакшы болду. Андан кийинки Жакшылык Айтбаев, төгүндөочү тарап, өзүнүн презентацияда баягы шашып, оюңду кыска түшүндүрүп калган мелер болду. Андан Саламат Иманов, абдан даярдыгың жакшы, презентациясы дагы, аргументтер, далилдер жогорку деңгээлде болду. Азаматсың. Анан Баялы, сага дагы ошол убакыт жагынан азыраак эме болду. Даярдыгың жакшы.
Анда эмесе кыргыз тилинде тактаана сүйлөштү же жокпу? Биздин оюнчуларга баасын берүү үчүн мен кыргыз тили боюнча адис Назгүл Абдраева эжебизге кеп кезегин берсем. Урматтуу оюнчулар, менин баа берүүм мындай: кыргыз тили боюнча эки тараптын биздин айрым бир чиновник эл башкарып эл алдына чыккан, аларга сын пикир айткан үчүн таанышпасын, бирок алар караганда салыштырмалуу абдан жакшы тың сүйлөдүңөр. Ал эми тил жаатында так маалыматтар боюнча баа берип кетсем, мисалы тастыктачу тараптан Санжар чыгып сүйлөгөндө азарт деген оюн сөздү көбүрөөк колдонду. Азарттын котормосу бар. Келечекте Санжар биле турсаң билип жүргөнгө өтүнүч, кумар оюну деген бар. Анан жана экономикалык термин бар, подпольная экономика деген. Аны көмүскө экономика деп коет. Асыл эркин эгедир тиги караңгы, анан жашыруун деп айтып атасыздар. А негизи термин боюнча айтсаңыздар ошондой. Андан кийин эл аралык деңгээлде мисалы биз билесиздер, конституция боюнча Кыргыз Республикасы деп аталабыз. Бирок тилекке каршы кээде Киргизия деп айтышат. Ошондой эле сыяктуу сиздерде дагы эки тарапта тең болду. Бир тарап, мисалы тастыктоочу тарап Орусия деп айтты, бир тарап болсо Россия деп айтты. Ал эми жакшылык, баялы, төгүндөчү тарап жөнүндө баа берсек, башында жакшылык жакшы эле коллега деп айтып анан кайра кесиптеш деп айтты. Анан жанагы этиш сөз бар. Биз кээде эметип койсок эметет деген сөздү колдонбосоңуз бул өтүнүч. Ыраазычылык билдиребиз. Анда кеп кезегин Октябрь Капалбаев агайыбызга берсек, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу башкармалыгынын башчысы. Кыргызда сөз бар да, сөз баштаган эл баштайт деп. Эмне себептен бул сөздөн баштап атам? Себеп дегенде тастыктоочу жактагы, төгүндөчү тараптагы ушунчалык күйгөндөн айтам бир сабак дегендей, же болбосо күйгөн аял кошокчу дегендей, аябай күйүп-пышып айтып атканыңар да көрүнүп турат да бул жерден. Анан баягы оюндан от чыгат дейт, же болбосо ар бир адам өзүнүн темасынын тегерегинде бул мекенчил болуп калат да. Мисалы бизде ушул оюн көйгөй да, мындан башка да толуп жаткан көйгөйлөрдү айтып өттүңөр, туурабы? Бирок ошол теманын үстүндө иштеп атып, ошонун мекенчили же болбосо бир патриоту деп эле айтайынчы, патриот болуп калгандан алыс болсо дейм да, мына Санжардын айтып аткан, же болбосо бул Санжар өзүнүн сөзүндө чыныгы чоң чечендердин атасы болгон грек ойчулу Сократтын «О море», «Ой, о Кудай, о жараткан» деген сөздү колдонуп атпайбы? Бул дагы чечендиктин чоң белгиси да. Бул Санжар инимде чоң бир чечендик өнөрдүн кайрыктары жаткандыгын айтып атат да. Бул деген өзүнө көңүлүн буруп атат. Анан жанагы иним бул жакта төгүндөчү тараптан иним жанагы колду шилтегенде дагы чечендер ошол башыңды сылап атасың, ошол бир кыймыл аракеттер дагы сени бир кайсы бир деңгээлде сенин аябай кыйналып аткандыгың, үнүң, сөзүң жетпей калгандыгыңды бир көрсөтүп коюп атат да бул тарап, сен атаандаш тарабыңачы. Ошол үчүн бул нерселерди караш керек. Андан сырткары бул айтып атканда сөзсүз түрдө бул кайсы мамлекет? Бул эжекебиз айтып өткөндөй Кыргыз Республикасында. Кыргыз Республикасындагы кайсы эл титулдук улут? Бул Кыргыз улуту. Ошон үчүн Кыргыз улутунда сөзсүз түрдө Кыргыз элинин улуттук баалуулуктары каралыш керек. Туурабы, улуттук баалуулуктар жөнүндө эч нерсени айта албай койдуңуздар да. Эми оорутуу, ошон үчүн улуттук баалуулуктарды да карашыбыз керек да. Ал эми жаман нерсе үчүн эч качан мамлекет, өкмөт альтернатива сунуштабайт. Арактын ордуна муну ичкиле деп сунуштабайт. Ошон үчүн мен могу эркин парламенттерлерди айткым келет да. Бул нашаны арактын ордуна муну ичкиле, спирт ичкиле деп сунуштамак беле да. Ошон үчүн бул жагынан да ойго алыш керек деп айткым келет. Андан сырткары мына оюн көкөтөйдүн ашы чырдын башы дейт, же болбосо мына ордо оюнундагы бир убакта бугу менен сарбаш уруусунун чоң сагышына алып келген. Мына ошондуктан бул оюн нерсе өтө опурдалдуу маселе. Мен ошону чакыргым келет. Ыраазычылык билдиребиз. Албетте ар бир оюнда жеңүүчү болот, жеңилүүчү болот. Жеңилгенди жер көтөрөт, жеңгенди эл көтөрөт деген кыргыз элинде макал бар. Анда эмесе бүгүнкү сөз талашында, сөз таймашында ким жеңди? Мына ушул боюнча жыйынтыкты Темирлан агай өзүңүз чыгарып берсеңиз. Анда эмесе жалпы упайларды уз койсок, Жес Таңдай командасы 118 упай менен, ал эми Көк Жөтөл 103 упай менен. Мынакей кадырман телекөрүүчүлөр, биз кайсыл топ жеңишке жетишкендигин көрө алдык. Чындыгында адамдардын 3 түрү болот экен. Өзүнүн катасынан сабак алган бул акылдуу, ал эми бирөөнүн катасынан сабак алган бул акылман. Бирөөнүн дагы өзүнүн да каталарын оңдогон адамды акмак деп атап коюшат экен. Андыктан биз жок эле дегенде акылдуу же акылман бололук. Эмки эфирден амандашканга чейин эсен туруңуздар. Ассаламу алейкум.